Андан кийин суранып атат. Жана мени картайып калганда алжып калуудан сакта деп. Картайганда алжып калуудан. Бул дагы бир чоң оору, Аллах сактасын. Канча деген адамдар картайып калганда жакындары аны көргүзү келбейт. Заар сөзү бар, жаман сөзү бар, алжып калган, жаман иштерди кылат, жакындары өлүп эле калышын каалайт. Ушундай адамдар да бар. Ушундай осу ил кибар деген ушуну мен картайып калганда жаман абалда болуп калышымдан сактай көрүп Аллахым деп дайыма дуа кылабыз. Ушундай дуа кылып жүргөн адам кийин картайса дагы берекелүү абышка болот, берекелүү апа болот. Оозунда алтын сөздөрү, насааттары чыккан, эч кимге кор болбогон жакшы абалда өтөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Хойрукум ман тола умруху ва хасуна амалу." Силердин эң жакшыңар өмүрү узун болгон жана амалы чырайлуу болгону дейт. Мына ушундайлардан насип кылсын Алла таалам бизди. Ал эми кээ бирлер картайып калса, Аллах сактасын, ошентип ар кандай абал болуп калышы мүмкүн. Алжып калып, картадан башы чыкпай, арактан башы чыкпай, небере балдарын каргап, шилеп жаман сөздөр менен болуп, акылдан айнып, ар кандай ушундай жаман нерселерден Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма сактанган.